Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеди бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Регистрацияңыздын мөөнөтү өтүп кеткен болсо жасап беребиз. Дареги Кожуховская 1-выход саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу мыктыбек. Андыктан төмөнкү номерлерге жазыңыздар 89 099 141 441. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Бутуңарды тушап койдубу? Президент чүйдүн губернатору менен Сокулуктун акимин кызматтан алууну чечти. Өлкө башчы Садыр Жапаров 6 мартта жер мунапысы мыйзамынын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын апрель айында жер мунапысы жарыяланып, өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жергиликтүү бийлик башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, жер тилкелерине уруксат берүүчү документтерин элге берүү тапшырмасы коюлган. Жыл жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаров бул мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу боюнча иш канааттандырарлык эмес экендигин, өзгөчө Чүй облусунда терс көрүнүштөр менен коштолуп жатканын белгиледи. Ал мындай маселелерди тез арада чечүү үчүн президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана акимдеринин ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилгенин эске салды. Кабыл алынган мыйзамга карабай президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Аламбаев жана Сокулук районунун акими Курбанбек Атибаев аны ишке ашыруу боюнча жетиштүү чараларды көргөн эмес. Жыл ичинде Сокулук району боюнча болгону 341 кызыл китеп берилген. Бул багытта канааттандырарлык эмес иш алып барганы үчүн президент Аламбаевди жана Атибаевди кызматтан алууну тапшырды деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Жапаров Аламбүдүн районунда жер амнистиясына жаманып, эч нерсе курула элек айдоо жерлер трансформацияга түшүп калган фактылар аныкталгандыктан аким Бактибек Анаркулов кызматтан бошотулганын кошумчалаган. Ошондой эле өлкөнүн башка аймактарында, өзгөчө Чүй жана Ош облустарында, Ош шаарында жер амнистиясынын аткарылышын текшерүүгө тапшырма берген. Булак Супер Кежи. Кыргызстандан Орусияга 17 тонна насвай алып бара жаткан фура артка кайтарылды. Кыргызстандан Орусияга насвай ташып бара жаткан унаа чек арадан өткөрүлбөй артка кайтарылды. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, жүк ташуучу унаа Бугристой постунан токтотулган. Унаа Кыргызстандан Челябинскке Казакстан аркылуу бара жаткан. Документтерге ылайык, унаага 500 кап чыгач гүлү жана чийки тамеки жүктөлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок бажычылар унаада насвай жүктөлгөнүн аныкташкан. Жүк ташуучу унаада 17 тонна насвай болгон. Аны бейрасмий түрдө 25 миллион рубльга сатууга болот. Жыйынтыгында унаа чек арадан өткөрүлбөй артка кайтарылды. Булак Супер Кежи. Бишкекте мыйзамсыз курулган 2 кабаттуу имарат түрттүрүлүүдө. Бишкектин Ден Сяопин проспектиси менен Лумумба көчөсүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз курулган 2 кабаттуу имарат түрттүрүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн 6 мартта кала мэриясынан кабарлады. Маалыматка ылайык, жеринде мэриянын жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы жана тазалык ишканасынын кызматкерлери иш алып барууда. Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин муниципалдык жерге мыйзамсыз имаратын куруп алган жаранга карата доо арызы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2022 жылдын 26 сентябрындагы чечими менен канааттандырылды. Сот департаменттин доо арызын канааттандырып, жалпы аянты 326,17 чарчы метр болгон 2 кабаттуу имаратты бузуу чечимин кабыл алган деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Сен анда 13 жашта болчусуң. Роман Власов Акжол Махмудовго жооп узатты. Грек-Рим күрөшү боюнча балбандар Акжол Махмудов менен Роман Власов 26 апрелде Казакстандын Алматы шаарында беттеше турганы белгилүү болгон. Акжол Махмудов кече 5 мартта Болгариядагы дүйнөлүк турнирде алтын медаль уткандан кийин алдыда чоң беттеш күтүп турганын айтып, Власовго кайрылып, мен сага баратам деп жазган.
Россиялык балбан Роман Власов Махмудовго жооп узатты. Ак жол, мыкты күрөштүң. Жеңишиң менен куттуктайм. Биздин беттешке чейин 7 жума убакыт калды. Ага эң жакшы абалда келишиңди каалайм. Калганын килем үстүндө айтам. Мен дүйнө чемпиону титулун биринчи жолу утканда сен 13 жашта болчусуң деп жазды Власов. Булак Назар Ньюс кежи. Дүйшөмбү шаарында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен Тажикстандын премьер-министри Кохер Расулзада жолугуп, кызматташууну талкуулашты. Орусиялык маалымат каражаттары жазгандай, эки тараптуу кол коюуга даярдалган документтердин арасында салык, бажы, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар. Тажик медиасы Мишустин президент Рахмонго жолукканын кабарлады. Тажикстандын премьер-министри Кохер Расулзода Орусия Тажикстандын эң башкы экономикалык өнөктөштөрүнүн бири бойдон калып жатканын айтты. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Тажикстанга 2 күндүк сапар менен 2 мартта барган. Булак Азаттык. Казакстанда сөгүнгөндөрдүн айып пулу көтөрүлдү. Жазанын баасы. Бүгүнөн тарта Казакстанда коомдук жайларда сөгүнгөндөр жаңы көлөмдөгү айып төлөйт. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Озгалгы сөздөр менен сөгүнгөндөр 6 мартта тартип бузуу кодекси негизинде күчөтүлгөн айыпка жагылат. Бүгүнкү күнгө чейин анын көлөмү минималдуу 5 эсеп көрсөткүчүндө болсо, мындан ары аны 20 эсеге көтөрүшкөн. 69 000 теңге же улуттук банктын курсу менен алганда 14 000 сом. Мындан сырткары социалдык тармакта сөгүнгөндөр үчүн да жоопкерчилик каралган. Булак Спутник кежи.